Бишкектин Свердлов районунда жер тилкелерин мыйзамсыз басып алуу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча кызуу иштер жүргүзүлүүдө. Муниципалдык администрация жана шаардык кызматтар тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштерге карабастан, жеке турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз басып алуу фактылары аныкталууда. Комиссиялык текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен төмөнкү даректер боюнча пайдубалдары жана турак жай курулуштарынын куруу фактылары аныкталды. Кызыл куруучу конушунда 2 фундамент табылып, уруксат кагаздары жок курулган. Дачная, Керчинский жана Кайыңды Шоро конуштарына 5 пайдубал орнотулган. Актилек конушунда дубалды көтөрүү стадиясында курулуш токтотулган. Актилек 2 жана Дордой конуштарында 2 өз алдынча курулган турак жайлары аныкталды. Ошентип Свердлов районунун демилгеси менен бүгүнкү күндө уруксат кагаздары жок курулган Кызыл куруучу конушунун 2 пайдубалдары бузуу иштери жүрүп жатат. Аткарылып жаткан иштер президенттин 2022 жылдын 8 апрелиндеги номер 109 жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруунун алкагында жүргүзүлүүдө.